Бүгін бізде дүйнөлүк деңгээлде конференция өттү. Арузат аял коомдук бирикмесинин аялдары бүгүн ушул боюнча чогулуп отурабыз. Көптөгөн өлкөлөр катышты, ошолордун арасында биз дагы болдук. Мен эмнени айткым келип атат? Дүйнөдөгү бүт бардык энелер тынчылыкты каалап атышат. Эч качан эне балам деп, күйөөм деп, бир тууганым деп боздобосун дейт. Мына ошол сыяктуу эле биз дагы тынчылыкты тилеп турабыз. Мен кайрылайын дегеним, мына бизде 3-чү революция дейлиби, төңкөрүш дейлиби, ушул болуп кетти. Болбош керек эле, бирок болду. Эми мындан ары ынтымакка келели, тынчтыкка келели, жаштарыбызды жакшы жакка үндөйлү. Эки эле күндүн биринде плашатка чакыра бергенибиз бул уят. Дүйнө элине шылдың болгону калдык. Эмне талашабыз? Макул, жаштарды алдыңарга алып чыктыңар. Басып алдыңар. Бирок басып алгандан кийин бийлик талашып, сенде мен кыйынмын дегениңер бул өтө өкүнүчтүү. Мына ошол жерге чыккан канчалаган балдарыбыз ооруп калышты, көзүнөн ажырады, бутунан ажырады, колунан ажырады, өлүп дагы калды. Биз өтө жаман акыбалда отурабыз. Бирок ошондой болсо дагы сыр бербестен, ошо дүйнө элине энелер бүгүнкү күнү кандай ойдо, кандай тилекте, кандай максатта жашап атабыз. Мына ошону көрсөтүп турабыз. Баягы бир сөз бар го, жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт дегендей. Анан биз чүнчүгөн сайын чүнчүй беребиз. Ошон үчүн биз чүнчүбөй, мындан ары биз жаштарыбызга туура тарбия берели. Эне мээрими дүйнөнү сактайт деген сөз бар. Биз ар бир балдарыбызга, ар бир өрөөгө биз энелик мээримибизди төгүшүбүз керек. Ошону менен бирге өзүбүздүн өлкөбүзгө дагы мындан ары тынчтык болсун. Бийликтегилер, мына бийлик талаштыңар, тытыштыңар, мушташтыңар. Эмнеге жеттиңер, эмне болду? Мына ошол боюнча жакшылап ойлонуп көрсөңөр, болгону биздин жаш жигиттерибиз, жаш балдарыбыз майып болуп калышты. Ушул керек беле? Жок дегенде мына ошону актасаңар боло, бийлик талашып, сенде мен кыйын болбой. Мен Умай эне катары өз оюмду айтып кетейин. Биз энелер гана жүрөктөн чыккан жылуу, күчтүү сезимибиз менен дуа кылганга, уул кыздарыбызды тарбиялоого, ар ким өз элибиздин каада салтын туура түшүндүрүү менен, ошону үйрөтүү менен, өзүбүздүн каада салты мекенибиздин, өзүбүздүн кыргыз элибиздин жана башка улуттардын маданиятыны көрсөтүп, бая тастыктап билүү менен жаштарыбызга үйрөтүү. Ошону менен бирге биздин дуа бергенибиз, биз аурабызды тазалоо менен бирге ар бир уул кыздарыбызга, жерибизге тынччылык, аманчылык тилейбиз. Асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ар бир күнү уул кыздарыбызга тилеген тилегибиз биримдүүлүк, чынчылдык, чечкиндүүлүк, ынтымактуулук, ымандуулук, боорукерлик, бактылуу жашоо уулансын. Эч бир эне ыйлабасын. Эненин мээрими гана адамзатты сактай алат. Эненин мээрими гана дүйнөнү сактай алат. Мына ошонун негизинде дүйнө элинин бардык энелери бүгүнкү күнү туруктуу жашоо үчүн катышып жатабыз. Ар бир эненин жүрөгү сыздайт. Тынчтыкты каалайбыз. Ар бир күнүбүз бактылуу өссүн. Жаштарга инсап, топур, сабыр, канаат берсин. Ар бир үйдө бактылуулук ойносун. Укканыңыздар үчүн рахмат. Арбагыла аруу элим, Арузат айымдардын атынан элге кайрылуу жасап кетсек.
улуудордун улуулугун кармап туруп, улуттардын арасындагы ызычуулукту да сактап, ыйыктыгыбызды байкап, кармап кала турган мезгил келди. Бүгүнкү конференцияны Алмаканбекова эжебиздин уюштуруп, ошону менен кошо дүйнөдөгү 20 өлкөдө аялдар өз энелик мээримдери менен Азербайжан менен Арменияда болуп аткан окуяга өздөрүнүн ойлорун айтып, ар бир эне жүрөгүбүздөн сызылып чыккан көз тамчыларыбызды көрдүк. Ошондой деңгээлге жетпейли, айланайын кыргыз элим. Башыбызды бириктирип, баш атыбызга кайрылайлы. Үрп адатыбызды, салт садагыбызды сактап, энелер өзүнүн ыйыктыгын барктасын, аталар өзүнүн алтын сөздөрүн даңтап берсин. Уулдары менен кыздары өз кызматын болуп, улуу дордун энчиси менен дүйнөнү дөңгөрөткөн кыргыз деген Манас атабыздан калган такты менен бактыбызды барктап, ушул дүйнөдө үлгү болуп кетели. Урматтуу кыргыз элим, мындан ары биздин кылым карыткан тарыхыбызда дагы тынчтыктын, жакшылыктын, берекенин күндөрү болсун. Ушул күндөрүбүз артта калсын. Мындан ары жакшы ой, жакшы тилек менен гана алдыга үмүт менен кадам таштоого үгүттөп кетет элем. Кыргыз элимде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Дүйнөдө бир дагы эне балам деп ыйлабасын. Биз энелер кыргыз элине эмнени тилейбиз? Тынччылыкты, аманчылыкты тилейбиз. Жаштарыбызга ыймандуулукту тилейбиз. Ар бир пенде сабырдуу болушун тилейбиз. Ар бир пенденин ой максаты, тилеген ой ишке ашуусун тилейбиз. Биз энелер, кыргыз элинин энелери, кыргыз элине бактылуулукту, тынччылыкты тилейбиз, токчулукту тилейбиз, башчыларыбызга ыймандуулукту тилейбиз. Биз кыргыз элиндеги ар бир жаранга ыймандуулукту, сабырдуулукту тилейбиз. Бар бол кыргыз элим, тынч бол кыргыз элим. Жакшылыкта, аманчылыкта көрүшкөнгө Аллахым ар бир пендеге насип кылсын. Айланып кетейин кыргыз элим, айланып кетейин жаштарым. Силерден мен эне катары ушул жердеги энелердин жүрөгүнөн, кыргыз элиндеги энелердин жүрөгүнөн суранат элем. Баарыңыздарга сабыр берсин. Жаштарым улууду урматтаса кичүүдөн ызат көрөт дейт. Жаштар биз алдыда, жаштар биз кызматта болобуз, жаштар биз башкарабыз дегенден алыс болгула деп айтпаймын. Бирок улуулардан кеңешип, тегереңерге улуулардан насаат угуп жасаган ишиңер менин оюмча бул ийгиликке жетет. Мен ушул эне катары бардык кыргыз элинин, дүйнө элинин энелери сыяктуу Кыргызстанымда, дүйнө элинде эч убакта жамандык болбосун, согуш болбосун, бири-бирин көрө албастык болбосун. Чиновниктер, депутаттар, кызматтагы кыргыз элим таянган эркек аялдар, эже сиңдилер, энелер, балдарым, силерге Кудайым акыл эс берсин, сабыр берсин. Бизди, энелерди, балдарды, кыргыз элин ойлоп, акыл менен иш кылышыңарга, акыл менен иш бүтүргөнгө, акыл менен аракет кылганга мен силерди чакырат элем, айланып кетейиндер. Дайыма кыргыз элибиз бар болойлу, аман болойлу, бир болойлу. Энелердин жүрөктүн оорутпаганга мен силерден суранат элем. Эне мээрими дүйнөнү сактайт. Эне мээрими дүйнөнү сактайт. Эне мээрими дүйнөнү сактайт. Кыргыз элиме мунан бияка тынччылык, аманчылык, барданчылык, бакубатчылык берсин. Кудайым дөөлатыны берсин, кызыр баракасын берсин. Уруш талаш токтосун. Ар бир эне ыйлабасын, балдар бозоруп калбасын, аялдар жалдырап калбасын, энелери зыркырап калбасын. Ар бир үйдө бардан бакубат жашайлы. Мунан бияка элибиз оңолсун, доорубуз оңолсун. Пашаларга топуру сабыр канаат берсин, бардан бакубатчылык берсин. Жаштарыбызга күч кубат берсин, каарларга топуру сабыр канаат берсин, эл бузарлар жолгулсун, ынтымак ап келсин, бардан бакубат, биримдүүлүк ап келсин деген келет. Бардыгынан бирдиктүү бактылуу жашайлы. Амин.